Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Биз кайрадан суроо жооп эфирин баштайбыз. Андыктан комментарийге ушул ден соолук боюнча кызыктырган суроолоруңуздарды жаза бериңиздер. Ага чейин болсо мен YouTube тармагы аркылуу келген бир катар суроолорго жооп берүүнү баштайын. Демек алгачкы сурообуз кийик от майы жардам береби? Бул видеонун чыкканына өтө эле көп убакыт болуп калды. Адашпасам 2 жылдан да ашты. Кийик оттун майы жана ошондой эле орегано майы ушул организм үчүн бир канча бир өзгөчөлүктөрү бар экендигин айтып өткөнмүн. Айрыкча ушул дем алуу органдарына оң таасир этет деп айткам. Албетте бул сөздүн чындыгы бар, бирок өтө көп эмес. Дегеним, мисалы үчүн бул маалыматты сиздерге даярдап чыгарган убакытта жаш болгонмун. Азыркыга салыштырмалуу албетте врач катары айтылган нерселер, ошондой болсо дагы баары бир адам катасын мойнуна алыш керек. Бүгүнкү күндө ушул көбүрөөк баягы тастыкталган медицинага көбүрөөк басым жасаганына байланыштуу өзүм канааттанбайм ал маалыматка. Ошон үчүн айтар элем, кийик оттун майы болобу, орегано майы болобу, албетте бул майлардын организмге пайдасы бар. Колдонсоңуздар болот. Сиздер кайсы дарыны ичип атсаңыздар деле азыркы убакытта бул майларды иче берсеңиздер боло берет. Анткени булар дары катары эсептелинбейт, тамак ашка кошумча болот. Андыктан иче бериңиздер. Балким ошол ишеним менен колдонсоңуздар чын эле сиздерди кайсыдыр бир оорудан айыктырып деле койсо керек. Ушундай алгачкы сурообузга жооп. Гастритке чеснок жесе болобу? Гастрит ашказанын сезгенүүсү жана эгерде ашказан сезгенген учурда чеснок жей турган болсоңуздар, оору күчөйт. Албетте оорунун эки учуру бар. Айтып эле жүрөм, оорунун козгогон учуру, оорунун айыккан учуру. Эгерде гастрит мурда болгон болсоңуз, азыркы учурда ашказан оорубай аткан болсо, чеснок жей берсеңиздер боло берет. Бирок эгерде азыркы учурда ашказан ооруп жаткан болсо, чеснок жебей туруш керек. Ашказан мурда ооруган болсо деле, ашказан эч качан ооруган эмес болсо деле, ач карынга чеснок жегенге болбойт. Жана бир олтурганда бир эле тиш ошол чеснок жеңиздер. Жана муну кантип жеш керек? Бир тиш чеснокду жакшылап майдалап аласыздар, өзүңүздөр жеп жаткан тамакка кошо эле жей бересиздер. Мунун өзүн жегенге болбойт. Уйку безин хронический кандай лечение кылсак болот? Демек, эгерде азыркы учурда козгоп жатса, кыйналып жаткан болсоңуз, зарыл болсо укол дарылар менен дагы дарылаш керек болот. Анткени баарыңыздар жакшы билгендей эле, өнөкөт ошол панкреатит бул адамды өтө эле кыйнай турган оору да. Оору козгогон убагында. Эгерде ал мурда ооруп, азыр жакшы эле болгон болсо, ага дагы дарыланууга эч кандай деле муктаждык жок, саламатчылык. Бирок эгерде сиз мисалы холецистит, панкреатиттерди баштан көргөн болсоңуз, сизге ошол каалагандай тамактана берүүгө болбой калат. Саламатсызбы, ТТГ бийик, врач этрекс 100 жазып берген, туура элеби? Ооба, этрекс 100 жазып берген болсо бул жакшы эле. Бирок сизден биринчи ошол гипотироз аныкталса эле дароо этрекстин жогорку дозасынан баштабаш керек. Азыраак дозадан баштап, анан секин көбөйтүлөт эгерде гормон калыбына келбесе. Бут колдор ооруйт, эмне кылсам болот? Эгерде ал көптөн бери болуп жатса, анда албетте биринчи кезекте ошол ревматологиялык анализдерди тапшырып коесуз. Биринчи кезекте ревмотест деп коет, ревматоидный фактор, СРБ, АСЛО деген анализдер, мындан сырткары АЦЦП деген анализ бар, 4-нчи анализ. Ушул 4 анализди тапшырып, жыйынтыгын ревматологко көрсөтсөңүз, балким мага жөнөтсөңүз дагы сизге дарылоо планын Кудай буйрса жазып бергенге даярмын. Саламатсызбы, алма уксузун ичсе болобу? Сагатчылык алма уксузун ичсеңиздер болот. Анан ар бир нерсе ар кимге ар кандай таасир этет да. Ошон үчүн сиз үчүн жаңы болгон нерсени дароо эле көптөн эмес, азырактан колдонуп көрүш керек.
жана албетте өзүн ичпейсиздер, кааласаңыз тамакка кошуңуз, кааласаңыз сууга аралаштырып ичиш керек болот. У меня артроз кисти рук, как надо лечить? Эгерде артроз болгон болсо, бул узак убакыт дарылана турган нерсе. Айталы бир жума же 10 күн ушул дарыланып коюп эле артроздон кутулуп кетпейсиз. Дайыма ушул оору менен күрөшүшкө туура келип калат. Албетте сизди коркута турган ушул ниетим жок, бирок эгерде көңүл бурбай койсоңуз, ошол оорунун акыркы стадияларына жетип калган болсо, абалыңызды жакшыртуу кыйын болушу мүмкүн да, оору азап бере берет. Ошон үчүн оорунун алгачкы стадияларында жакшыраак дарыланып коюш керек болот. Номер жазып коесузбу? Номерimi айтып өтөйүн. 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Гастрит башталышы зарына кылат. Демек, трехкомпонентный деген ушул лечение бар, ошону жаздырып алышыңыз керек экен. Анан негизи дароо эле ошол трехкомпонентныйди жазганда эле кээде туура эмес болуп калат. Негизи индивидуальный байкап көрүш керек экен да. Консультацияга келсеңиздер, ошол байкайбыз. Анан мен то запор, то понос боло беремин. Албетте жакшы эмес. Чегелерибиз бир калыпта эле иштегени жакшы. Эгер бул дайыма эле болуп жаткан болсо, анда албетте текшерилип көрүш керек болот. Кандай текшерүүлөр бар? Анализден мисалы үчүн общий анализ кала тапшырып көрсөңүз болот. Рентген кылсаңыз болот ичегилерди. Ошондой эле колоноскопия, гастроэнтеролог врачка ушулардын жыйынтыгын көрсөтөсүз. Жүрөк эмне үчүн титрей берет? Ошондо жүрөктүн сокконун санап көрүш керек да. Мисалы үчүн мына ушул жерден билектен санайбыз го жүрөктүн сокконун. Эгерде 60тан жогору чыкса, жана 90го жетпесе, бардыгы жакшы болуп эсептелинет. Бул ошол жүрөктөн эмес болот. Эгерде 90дон ашык чыкса, анда тахикардия деп коебуз дагы. Анан ушул тахикардиянын себебин издейбиз. Дары ичип атам, ЭКГда түштүм, таза деди. Зоб бар. Анда сиздики тиреотоксикоз экен да. Гормондоруңузду көрүш керек экен. Ошол ТТГ, Т4 гормондорду көрүш керек экен. Ошого карап туруп, анан зарыл болгон дарыларды жазып беребиз. Кезектеги суроону окуй берейин мен. Демек, буга чейин чеснок тууралуу келген суроого жооп бердим эле. Эгерде ашказан ооруп жатса, чеснок жебейсиздер. Чеснокту бир эле тиштен жеш керек бир күндө. Зоб дары ичип, атам анализ тапшырдым ошко. Мен дагы көрүшүм керек экен. Сизге ошол лечение жазып берген адам мыкты эле врач деп ойлойм. Ошон үчүн балким ошонун айтканын кыла берсеңиз дагы жакшы болот. Балким ага анча канааттанбай аткан болсоңуз, консультацияга жазылып көрүңүз. Мен Ош шаарында 1-2-3 жерде иштейм. Көрүнгөнү келем десеңиздер, телефон аркылуу чалып байланышып келесиздер. Анткени ишке өтө көп убакытка барбайм. 0504 44 55 28 номерине жазып WhatsApp'тан келсеңиздер болот. Йодон арен эгер жүрөк тез согуп жаткан болсо, аны ого бетер күчөтүп коюшу дагы мүмкүн да. Ошон үчүн гормондордун ошо анализдерин көрүш керек экен. Ошого карап туруп сизге маалымат бере аламын. Тамак ышып жөтөлөм. Тамак ичип жөтөлөм деген суроо келиптир. Демек, бул аллергический бронхит деп коет бул ооруну. Эң жөнөкөй кетатифен ичип көрсөңүз болот. Эгер жардам берсе, жакшы. Диета да кылыш керек. Кызыл өңдөгөн нерселерди жебей туруш керек. Көзгө тамчылатма дарыны сиз айтып жаттыңыз беле? Жок, мен андай көзгө сунушталчу дарыларды айта албаймын. Анткени өзүм ушул окулист эмес болгондон кийин көзгө байланыштуу эч нерсе айтпайм деле. Албетте анча-мынча ушул көздү машыктыра турган күнөөлөрдү айтышым мүмкүн. Бирок эч убакта көздү көрбөйм. Бишкекте болосузбу? Жок, мен Ош шаарындамын. Ош шаарында жеке клиникаларда иштейм. Консультация алам дегендер алдын ала жазылып келесиздер. Анан жатып дарылана турган болсоңуздар дагы эртерээк байланышыңыздар керек.
ичегилерим ачышып жатат. Дюспаталин деген дары бар. Дюспаталин. Бир таблеткадан 2 маал 2 жума ичип коесуздар. Кудайым буйрса ичегилер оорубай калат. Ошону менен кызыл өңгөчүмүн түйүлүп ооруп калат. Демек кызыл өңгөч деп ошол тамак жутканда моюндан баштап ошол ашказанга чейинки бөлүктү айтабыз. Жана эгер ачышып жаткан болсо, албетте жанагы шлангын жутуш керек болот, жыйынтыгын көрүш керек. Ошого карап сизге дарылоо планы жазылат. Бөйрөгүм ооруп, колу бутум шишип жатамын, кандай анализ тапшырамын? Общий анализ моча, общий белок, ушуларга анализ тапшырып көрөсүз. Мындан сырткары жүрөктү ЭКГ, эхо кылдырасыз. Саламатчылык, кош келипсиздер. Кызыктырган суроолоруңуздарды комментарийге жаза бериңиздер. Албетте өз учурунда сиздерге ушул жооп бергенге аракеттенмекчимин. Демек, ичегилерге жооп бердим. Кызыл өңгөчүм түйүлүп калат. Демек, эгер ошондой болгон болсо, анда шлангы жутуп көрүш керек болот да, ошого карап лечение жазылат. Денеде кызыл точкалар чыкса, эмне болот? Эң эле көп себептен улам денеге ушундай жагымсыз нерселер чыгышы мүмкүн. Албетте, бир аз байкап көрүңүз. Температура кошулса, башка симптомдор да пайда болуп жатса, анда сөзсүз түрдө специалистке ошол көрүнгөнү барыш керек. Биринчи кезекте кожный врачка. 9 жаштагы кызымдын шишик бар экен, колдору буттарында оорусу жок. Менимче туура эмес тамактандырасыз да кызыңызды. Демек, ошол табиятта болгон азыктар менен тоюндурган аракет кылыңыздар. Анан зыяндуу азыктар кайсылар экенин билесиздер, ошолорду бербеңиздер. Арыктап кеттим, анализде таза, эмне кылсам болот? Демек, анализдер таза. Эми анализдин түрү көп да. Сиз кайсысын тапшырганыңызды мен кайдан билем? Лайк басып жаткандарга ыраазычылык билдирем. Арыктап стрессте жүрөм. Анализде таза, эмне кылсам болот? Жооп бердим азыр эле. Шишик кантип билсе болот? Шишикти мисалы колуңузду бассаңыз, чукур болуп туруп, анан шашпай кайта турган болсо, ушул шишик болот. Шишик эмнеден пайда болот? Көп себептен улам пайда болот. Бөйрөк ооруларында, жүрөктө, боордо ушул шишиктер пайда болушу мүмкүн. Кызыл өңгөчүм түйүлүп калат деп суроо берген экен, сага жооп бердим деп ойлойм. Албетте шлангы жутуп көрүш керек. Ошодон кийин сизге лечение жазылат. Дарегиңиз. Мен дарегимди өтө көп сурайсыздар, ушул комментарийлерден айтып өтөйүн. Ош шаарында жеке клиникаларда иштейм. Бир эмес бир канча жерде. 3 жерде иштейм. Ошон үчүн көрүнөм десеңиздер, телефон аркылуу чалып байланышып келесиздер. Номерими айтып өттүм. 0504 44 55 28. 0504 44 55 28. Щитовидный железа жөнүндө айтып бере аласызбы? Не себептен пайда болот? Пайда болбойт, ал болгону бир аз чоңоюп калат да. Ошону биз зоб деп айтабыз. Анан эми ойлоно турган деле нерсе эмес. Чындыгында ошон үчүн маани бербеген аракет кылыш керек. Уйку безди кандай текшерсек болот? МРТ кылыш керекпи же анализби, эмнеси, анализ тапшырыш керек? Эгерде сиз МРТ кылдырган болсоңуз, көбүрөөк информация аласыз да. Жакшысы МРТ. Шишикке лечение алыш керекпи? Албетте, биринчи шишиктин себебин аныкташ керек. Анан ошого карап туура дарыланасыз. Сол кабыргамдын асты уюп ооруйт. Көп отурганда эмнеден болот? Сол кабыргамдын асты уюп ооруйт. Көп отурганда эмнеден болот? Өттөн обязательно эле бир органдан болбойт да булчу. Азыркы номерге чалып барсам болобу көрүнгөнү? Ооба, ошол номерге байланышып келе бересиздер. Дайыма ошол номерде болом мен. Даректи айтып өттүм.
ошол телефон аркылуу чалып байланышып келесиздер. Көбүн эсе саат 11:30 барам ишке, ошол маалга келсеңиздер жакшы болот. Көк боор неге ооруйт? Бул кан ооруларында да оорушу мүмкүн да, канга байланыштуу дагы оорулар болот да. Ошондон улам оорушу мүмкүн. Көңүл бурганыңызга чоң рахмат. Кош келипсиздер. Жирөө гепатозду кантип дарыласа болот? Жирөө гепатоздан айыгыш үчүн азыраак жеш керек. Башка эч кандай сыры жок. Таманы муздап жатат. Таман муздаганы дагы баягы көп себептүү нерсе да. Көп нерседен улам таман муздашы мүмкүн. Ошон үчүн анализ тапшырыш керек болуп калат. Мисалы үчүн канда фермин элементтери бар го, эритроцит, лейкоцит, тромбоцит деген бир канчасы бар. Ушулардын аз көптүгүнө байланыштуу оорулар болушу мүмкүн да. Таманы муздап жатат деген суроо келиптир. Таманыңыз муздап жаткан болсо, сизге дагы ушундай бир канча түрдөгү текшерүүлөрдөн өткөрүп көрүш керек болот. Качан гана таман эмнеден муздаганын аныктай алсак, туура дарылай алабыз. Азырча эмнеликтен мындай болушу белгисиз. Белим бир жумадан бери ооруп жатат. Көп эле адамдардын бели ооруйт. Кээде көбүрөөк эс алуу деле керек да. Ошондо жакшы болуп каласыз. Өтүм шишип калыптыр, өтүм чоңоюптур. Өтүм тошпор, өтүм таш бар, өтүм чоңоюптур. Өтүм шишип калыптыр, демек анализ жакшыраак маалымат берет. Ооба, уйкум келип калыптыр Гүлзат эже. Өт боюнча суроолорго жооп берип өтөйүн. Эгер өт сезгенген болсо, албетте дарылаш керек. Таблеткалар жазылат бир канча. Мындан сырткары ашыкча майлуу нерселерди, ачуу нерселерди рациондон чыгарып туруш керек болот да. Анан таш болсо, таштын табиятын көрүш керек, чоңдугун, анан чоңоюп жаткандыгын карап туруп, анан ошого карап дарылайбыз. Мен кээде түнкүсүн уктап жатканда чыйрылып кете берем. Мындай нерселер болуп турат. Нормаль. Грыжа боюнча айтсаңыз, грыжа негизи биздин денебизде бир дагы боштук жок да. Бардык дененин бөлүгүндө ушул ткандар орун алган. Эч кандай боштук жок. Эгер эле ушул дененин бир бөлүгүнөн кичинекей ошол боштукту таап чыккан болсо, ошону биз грыжа дейбиз. Жана көпчүлүк ушул грыжа деп коюлган диагноздор дагы туура эмес болуп чыгат. Өттө полип болсо коркунучпу? Өттө полип болсо коркунучтуу эмес, бирок тез УЗИ кылып туруш керек. Таттууларды көп жебеш керекпи? Эми жебегениңиз жакшы. Синдром Жилбера Жилберабы? Синдром Жилбера баягы дененин саргайып кетүүсү, бул боордун маселеси. Албетте буга эмне сунушталат? Гепатопротекторлордон ичип турсаңыз болот. Анан диета кыласыз, ошентип кутулуп кетесиз. Рахмат чоң, бар болуңуз. Марафонго кантип катышам? Эсиңиздерде болсо, ушул дени сак жашоо курсун баштаганмын жакында эле. Биринчи поток уже окуп жатышат. Кудайым буюрса жакшы жыйынтык көрсөтүш деген ниеттемин. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, мындан сырткары арыктоо курсун дагы жүргүзүп келем. Азыркы учурда дагы катышып жаткандар бар. Андыктан ушул арыктагыңыздар келсе, ошол WhatsApp'тан жаза бересиздер, байланыша бересиздер. Ошондо болсоңуздар жардам беремин. Туруш токтой, мурунум токтобой агып жатат. Мурун тез агып жатат экен. Бунун зыяны жок. Жакшылап ушул чайканып жүрө бериңиз. Үй шартында боорго кандай кам көрсө болот? Боор камкордукка муктаж болгон орган эмес. Ошон үчүн ага атайын камкорууга аракет кылбай элеңиз. Арыктоо курсу боюнча маалымат берип коюңузчу.
ар бир адам өзү катыша алат. Жана эгер сиз катышам десеңиз, сизге дагы ошол мисалы төлөмдү кылганыңыздан кийин эле маалыматтарды бир күндүн ичинде максимум жөнөтүп баштаймын. Ага весим 44 эле, кантип вес койсом болот? Жашым 27, бой 1,69, 1,59. Демек, негизи боюңуз өтө деле ошо салмагыңыз аз эмес экен, бирок кичине койсоңуз жакшы болот. Анан эми кантип семиресиз? Менимче туура тамактана керек. Организм үчүн пайдалуу болгон азыктарды рационго көбүрөөк киргизүүгө умтула бересиз. Мурун токтогу ягып жооп бердим. Тамагынын жайдын күнү да какшап турат. Демек, муздап турат экен. Мындай адамдар өтө көп. Мисалы, менин деле мурда тамандарым дайыма муздап турчу, азыр андай көйгөй жок. Демек, бут кийимдин жакшысын тандаш керек. Таман муздап жаткан болсо, ошол жардам берет деп ойлойм. Алейкум ассалам. Анан кандайдыр бир себеп болуп муздап калбаш керек да бут. Таманын жайдын күнү да какшап турат. Буга жооп бердим. Өтө музда холецистит деген бул ушул муундардын сезгенүүсү. Дары жаздырыш керек. Ага мен суроом кайра жооп берип коюңузчу, укпай калдым. Сиз кайсы суроону бердиңиз эле? Кичине кыймылдасам эле 2 даалым ортосу тердей берет. Тердегени жаман эмес, кыжалат болбоңуз. Тердеп жүрө бересиз. Кичине кыймылдасам 2 даалым ортосу. Ага жооп бердим. Кантип вес койсом дегенге, вес кошуш үчүн туура тамактаныш керек. Зыяндуу нерселерди жеңиз деп айтпаймын, бирок ар жолу дасторконго отурганда ашыкча тамак жеп алыш керек болот. Уйкуңуз келиптир, уктаңыз байке. Ооба, чындап кээ бир суроолорду окугандан кийин кайра эсимен чыгып калып жатат. Азыр бир канча суроолор калды, ошолорго жооп берип коюп, анан дайым бир эс алыш керек. Менин даалым көп уюшат сол жагы. Массаж, мындан ашык эч нерсенин кереги жок сизге. Өтө музде холецистит деди. Холецистит деген өт капчасы сезгенди дегени. Ашыкча майлуу, ачуу нерселерди жебей турасыз, дарыланасыз. 2 дары жазылат. Ачуу жесем эле ашказаным ачыша берет. Ачуу жесеңизби, анда ачуу жебешиңиз керек экен да. Ашказанга баллон койсо болобу? Кээ бир адамдар таптакыр арыктай албай калат, 150 килограммдан жогору болуп. Жана алар бир аз жардам бериши мүмкүн болгон ыкмаларды издейт. Ошолордун бири ашказанга ушул баллонду салуу. Коопсуз процедура, бирок жарым жылга кое турган нерсенин баасы 100 миңди чапчыйт да. Ошон үчүн арыкташ үчүн эле 100 миң кетириш керекпи деген суроо пайда болот. Ушуга маани бериңиздер. Ашказанга баллон койсо, бронхит эмне кылуу керек? Өч далы жабышып калса, массаж кылып жатса болобу? Фитобочка кылса, бардыгы жардам берет. Кыла бериңиз. Анан демек, ашказан бронхит козголуп жаткан болсо дарыланасыз, козгобой эле турган болсо дарыланбайсыз. Далы жабышып калса, массаж кылып баштаса болобу? Аракет кылып көрүңүз, бирок жабылбаса деле керек өзү. Бөйрөккө эмне дары пайда? Бөйрөккө эмнелер дагы пайда? Демек, бөйрөккө пайдалуу болгон биринчи нерсе бул жылуулук. Муздак жакпайт бөйрөккө, таманыңыз жылуу болсун дайыма. Анан ажатка баргыңыз келген убакытта күттүрбөй эртерээк барыш керек. Ошондо бөйрөккө күч келбейт жана сизге ошол жакшы кызмат кылып берет. Системный красный волчанкага кызылча жесем болобу? Болот, албетте, жей бериңиз. Доктор, аябай чарчапсың. Көп уктай сал, бар бол. Рахмат. Системный красный волчанкага кызылча жеген болбойт. Кызыл өңдөгөн нерселерди жебей туруш керек. Эгерде системный красный волчанкаңыз бар болсо, диетаны жакшы кылыш керек.
Зарна болом, көпесинейм, ашказан кызын өңгөч. Ушул экөөсүн дарылаш керек. Биринчи ошол шылаңды жутуп көрөсүз. Андан кийин дарылоо планы түзүлөт. Кулак шуулдап жатат. Кулактын шуулдаганы дагы көп оорулардан кабар бериши мүмкүн да. Сиз менен отуруп, мамлай тескей ошол ооруну таап көрүш керек. Анткени ар бир оорунун 3-төн 4төн өзгөчө белгилери болот. Кулак шуулдап мага жооп бердим. Далымда билекте кара тактар бар. Кара тактардын денеде пайда болушу бул ушул инсулин резистентность деп коет. Ошол инсулинге болгон сезгичтикти жоготкондон болушу мүмкүн да. Ошон үчүн кулак шуулдаганынын себебин билиш үчүн аны маңдай тескей отуруп сүйлөшүш керек болуп калат. Бир бой дейби. Далымда билекте кара тактар бар. Далымда буга мен жооп берип өттүм. Бул мисалы инсулин резистентность деп коет, преддиабет деп коет. Эгер туура тамактанбасаңыз, алдыңкы жылдарда сахар болуп калышыңыз мүмкүн. Бөйрөк салаңдап ооруп жүрүп, анан оорубай калган анча жакшы, бардыгы сонун болот. Мойын кырчылдаса, бели ооруса, тоз болуп түшүп кетиптир, массаж алып витамин ичиш керекпи? Сөзсүз түрдө D витаминин толукташ керек болот. Демек, өтүм тез толот. Ушу өтүм толот дегендерге мен эч ошол бир жагынан ишенбейм, бир жагынан таң калам да. Өтүм толуп жаткандыгын кантип билип аласыздар? Айыл тайызды 49-га чыгыптыр. Бул жаман эмес. Эгерде ушул 120 же андан көп чыкса, 100ге чейин чыкса, анда бир аз кыжалат болсок болот да. Жок дегенде 70-80 болсо, анда гепатитке күмөн пайда болот дагы. Вирустук гепатит Б сыларга анасы тапшырылат. Эгерде 50ге чейин болсо, менимче кыжалат болуштун кереги жок буга. Кайсы унду жеген жакшы? Демек, күндөлүк рацион жөнүндө сөз кеткенде, ушул нан негизги орунда турат. Демек, ак нан жебеш керек. Ак ундан болгон. Бул бардык адамдарга эмес, кээ бир адамдарга тескерисинче ак un жакшы. Мисалы, бөйрөгү ооругандарга, өнөкөт бөйрөгү. Башкаларга болсо боло берет, кара ундуку жакшы болот. Өнөкөт бөйрөк тартымынан ооругандарга ак нандан болгон жакшы. Башка ооруларды тескерисинче кара нан. Киндиктин асты ооруп жатат. Киндиктин асты демек табарсыгыңыз болушу мүмкүн. Табарсык цистит болсоңуз керек. Дарылануудан кийин жакшы болуп каласыз. Ушуну менен сиздерден келген суроолордун баарына жооп бердим. Мурдагы эфирдегидей эле. Мурунку эфирде 25 суроого жооп берген болсом, бүгүн 26 суроого жооп берилди. Ушул YouTube тармагынан келген суроолорго, эфир учурунда келген суроолорго дагы өз учурунда жооп берип турдук. Алдыңкы учурларда Кудай буйрса дагы эфир кылабыз. Жана эмнени билип алган болсоңуздар дагы ар бир эфирде, ар бир видеону көргөндө ошону өзүңүздөрдүн жашооңуздарга колдонуңуздар. Маалыматты колдонбосоңуздар, ал сиздер үчүн анча жугумдуу боло бербейт.